Assalamu alaikum. İşçiye almışsınız olan taban. Doktor Nurjet Balıbek ağabeyimiz söyleyip söz bitirmekçi. Anday mesela Nurjet Atay sizde sahneye çağırırız. Assalamu alaikum. Kim egerde adamga rahmat aytmasa, al jaratkan adamga aytmaydi. Ата-энелеріңіздерге чоң рахмат. Азыр көрдүк, профессионалдык деңгээлдеги концерт даярдайсыздар. Бул өнөр жөн эле чыга келбейт, канча машыгуу, канча аракет, канча чыгармачылык, канча тырышчаактан келе турган нерсе. Бул бир. Экинчиден жүрөктөр тазалап отуралы, эгерде жүрөктөр тазалап отурбаса, жүрөккө жакшы нерсе келбейт. Burada kıştan keyin jaz keledi. Hazır kıştan keyin эле кайра кыш келет. Ушунчалык убакыт бат кетип атат. Убакыттын берекеси кетти, тамактын берекеси кетти, жашоонун берекеси чындап кетти. Мурда үйлөр кичинекей болчу, бирок адамдар келип атат болчу ошол үйгө. Ошондуктан Нуржет Атай уруксат этсеңиз, сиз менен сөзгөчүм суроосын берилген болсо, сиз менен сөзгөчү алсын деп. Gelip geldiğinizde çok bakalım. Men negadir korkmadan Мурдагы маданият, маалымат, туризм министри. Бүгүнкү иш-чара боюнча айтып кетсеңиз. Бүгүн Базар Кургондун Огантала айылына келдик. Бул жакта биримдеги ынтымактыдан азырлаган, китептүүдөн азырлаган жакшы иш-чара болуп тур. Мындай иш-чаралар асмандан эле түшүп өз боло койбойт. Канча адамдардын мээнети бар, аракети бар. Ушуну уюштурган жаш жигиттерге чоң рахмат. Мени аэропорттон атамдай улуу кишилер тосуп алды. Ошо улуу мундун өкүлдөрү өздөрүнүн балдарына, неберелерине ушундай колдоо көрсөтүп атса, бул абдан жакшы белги да. Муундардын диалогу, баарлашуусу. Анан келсек апалар, кыздар, неберелер, аталар, мугалимдер ушу азыр күз күрөшкө карабай ушундай китеп жөнүндө, илим жөнүндө, руханий баалуулуктар жөнүндө сүйлөшөлү деп келгени, демек келечектин бир жаркын кабары да, туннелдин ар жагы көрүнүп атат деген сөз. Ошон үчүн айыл апаларга чейин ушундай иш-чаралардын жетип атканы бул бир жакшылыктын нишаны, белгиси. Ушуга себеп болгондордун баарына чын дилен ыраазылыгымды айтам. Кудайым элибизди колдосун, өлкөбүз өнүктүрө берсин. Чоң рахмат.